Ош мамлекеттик университети жаратман, интеллектуал, жигердүү, таланттуу жаштардын үмүтүнө чырак, максатына ынак, аракетине кубат билим ордосу. Борбордук Азиядагы эң чоң окуу жайлардын бири. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы билим берүү системасында революция жасап, соңку 7 жылда бардык көрсөткүчтөр боюнча жогорку билим берүүнүн лидерине айланды. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 19 факультет, 2 институт, 2 академия, 4 колледж, 1 илим изилдөөчү институт, 6 гимназия жана лицейлер, 2 окуу борбору, 22 эл аралык борбор бар. Азыр университетте жалпысынан 121 адистиктер жана багыттар боюнча 32 000 студент билим алат. Анын 3600-ü чет өлкөлүк. Ошму азыр заман талабына жараша ылдам өнүгүп, өлкөдөгү башка жогорку окуу жайларына караганда ат жабым алды да. Доордун чакырыктарына ыңгайлашуу менен жаңы моделдерди кабыл алып, аларды өздөштүрүп жатат. Себеби Ошму Кыргызстанда биринчилерден болуп, 2011 жылы санариптик технологиялардын жардамында АВН автоматташтырылган окутуу жана башкаруу системасын ишке киргизди. Ачык айкындыкка жол бериш керек болду. Себеби университеттин жөнүндө бир топ негативдүү пикирлер жаралып калган коомдо. Ачык айкындуу ар бир студенттин кыймыл аракети жана мугалимдердин университеттеги окуткан лекциялык сааты, практикалык сааты, лабораториялык сааты болобу, ушул коомчулуктун алдына чыксын, көрүнүп турсун. Ар бир студенттин рейтинги, ар бир мугалимдин рейтинги деген мына 40 параметрден турган, көрсөткүчтөн турган биз АВН системасын турмушка ашырдык. Бул эми өтө оор жумуш болду. Себеби 30 000ден ашуун студент менен бул процесске кирип кетиш, билим берүүнү автоматташтырууга кирип кетиш өтө кыйын болду. Тоскоолдуктар болду. Бүгүнкү күндө кабыл алуу комиссиясынын ишмердүүлүгүнөн тарта окуу бөлүмдөрү, сынак, билим баалоо, бухгалтериянын ишин, ар бир студенттин ийгилигин, кыймылын, рейтингин, катышуу, жетишүү, сапаттык көрсөткүчүн ачык көрүүгө болот. Окутуучулардын ишмердүүлүгү да толук түрдө коомчулуктун талдоосунда. Ошму санариптик билим берүүнү реалдуулукка айландырды. Чындыгында санариптик доорго кадам таштоо оңой олтоң болгон жок. Эске сактоо көлөмү 148 терабайт болгон дата борбор курулуп, бардык маалыматтар булуттук технология аркылуу башкарылып, азыр дүркүрөп өнүгүп жатат. Натыйжада студенттер билимине жараша реалдуу бааларын алууга шарт түзүлүп, сессия учурундагы окутуучу менен студенттин ортосунда контакт жоголду. Антиплагиат системасы студенттердин изилдөө иштерин, бакалаврдык, дипломдук иш жана курстук иштерин плагиатка текшерүүдө. Бул жерде эч кандай башка терс элементтер кылганга мүмкүн болбой калат. Экинчиден ошол эле сыяктуу ар бир окутуучулардын, студенттердин окуу процессин, билим алуусун жакшыртат, оңойлотот. Эң башкысы университеттин билим сапатын көтөрүүгө импульс болуп, өнүгүүгө жол ачты. Интернеттин эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалана билген Ошму Гел бил мобилдик тиркемесин ишке киргизген. Ал аркылуу ата-энесине студенттин дисциплинардык жетишкендиктери онлайн жеткиликтүү. Университетте коопсуздукту камсыздаган кампустук карта да бар. Ошондой эле кагаз иштери санарипке өткөндүктөн бирдиктүү терезе долбоор иштеп, документ алууда ашыкча убаракерчиликтен арылып, баш ооруга айланган коррупция менен бюрократия жоюлду. Ошму мындай комплекстүү иш аракеттери менен кыска убакыт ичинде коомчулукка жана дүйнөлүк аренага ачык, демократиялык окуу жай экенин тастыктады. Коомдо университетке болгон ишеним жаралды. Албетте, мындай жетишкендиктерге эл аралык коомчулук жөн карап турган жок. Ошол ишеним аркылуу биз университетке инвестициялар тартууга жетиштик. Мына ушул 7-8 жылдын аралыгында биз нарак берага болуп $15 миллион айланасында инвестицияларды алдык. Себеби бул университет чындап эле өсүп өнүгүүгө жол алды жана бул аракетти колдойлу деген биздин эл аралык өнөктөштөр, донорлор, бир топ биздин баягы чет өлкөлөрдөгү дос университеттерибиздин баары бизге кол сунду. Эмне үчүн жаңы инфраструктура өтүп атабыз? Эски жерлерде, караңгы аудиторияларда, тар коридорлордо ошондой көз караштагы жаштар чоңоет. Көңүл тар,
ой жүгүртүүсү тар. Натыйжада окуу жайда 13 окуу корпусу, жатаканалар, лабораториялар, китепканалар, клиникалар, спорт залдар курулду. Жакшы саамалыктын башатында Ош шаарынын түштүк чыгыш шаарчасындагы 5 окуу корпусунан турган медициналык факультетинин кампусу турат. Мында келечектеги ак халатчандардын сапаттуу билим алуусуна артыкчылыктуу мыкты шарттар түзүлгөн. Заманбап аудиториялардан тарта эң акыркы үлгүдөгү технология менен жабдылган лабораториялар, виртуалдык клиникалар ачылган. Кантип жүлүндөн сууаш керек, кантип анестезия кылыш керек, ушул жерде үйрөтөт. Мисалы үчүн көп врачтар муну билбейт, саналуу гана врачтар билет. Эң негизгиси ушул. Бул көп жерде жок мындай биздин аппаратыбыз. Бүгүнкү күндө билимди сыртка экспорттоп жаткан окуу жайлардын сап башында да Ошму. Акыркы жылдары медициналык адистик алууну каалаган чет өлкөлүктөрдүн саны кескин өскөндүктөн өзүнчө эл аралык медицина факультети түптөлгөн. Азыр 15 өлкөдөн келген 2600 студент окуйт. Алардын 90% Индиянын жарандары болсо, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Түркия жана коңшу мамлекеттерден келгендер да арбын. Кыргыз тилинде, орус тилинде өткөрүлөт, а бул жерде жалаң англис тилинде өткөрүлөт сабактар. Ошондуктан башка факультет болуп бөлүнгөн. Университет студенттери менен окутуучуларынын саламаттыгына өзгөчө кам көрөт. 2014 жылы ишке берилген 100 орундуу клиникада өмүр сакчылары бейтаптарга жогорку категориядагы медициналык кызмат көрсөтөт. Окутуучулук жамаат менен студенттер соц пакет аркылуу акысыз гана дарыланбастан жыл сайын медициналык кароодон өтүп турууга шарт бар. Бул клиниканын бир өзгөчөлүгү бар. Бул клиникада студенттер билим алат, ошол билимини пациенттерде интеграция кылат. Улуттун маданиятын, иденттүүлүгүн, рухий мурасын сактап өнүктүрүп келе жаткан Ошмунун искусство факультетинин эл аралык деңгээлдеги интеграцияланган жаңы корпусу. Имарат уникалдуулугу менен өзгөчө. Ачылыш салтанаты 2018 жылдын августунда өтүп, ага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков Ошмудагы жакшы жашаандарга көңүл жылыганын белгилегени бар. Сиздер эң негизгиси ушу дүйнөлүк билим берүү системасына интеграция кылганга аракет кылып атасыздар. Акыркы 4-5 жыл ичинде Ош мамлекет университети өзүнүн ички каражаты менен 12 окуу корпустарын курганы абдан жакшы көрүнүш. Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровтай өнөрлүүлөрдү таптаган факультетте азырда таланты ташкындаган жаштар билим алууда. Ордо обончулардын, сүрөтчүлөрдүн маданий очогуна айланды. Мында атайын профессионалдык деңгээлде үн жазуучу студиялар, чыгармачыл агенттиктер бар. Колунан көөрү төгүлгөн чебер менен дизайнерлерге өлкө боюнча бир гана ушул искусство факультетинде өндүрүштүк цехтер уюшулган. Негизи студенттер өздөрү деле индивидуальный заказ алып тиге беришет. Сырттан заказ алып бул жерде үйрөнгөнчө ошо заказ алып тигип анан сатса боло берет да, сата беришет. Бул костюмдар болсо, бул биз ошо 4 жыл бою окуткан студенттердин жыйынтыгы болуп эсептелет. Дипломдук иштери бул жерде. Ошму жаңылануунун этабында жаңы моделдеги эл аралык факультеттерди түптөөгө да жетишти. Алардын бири ыңгайлуу шарттар менен курулган корпуста жайгашкан Кыргыз-Кытай факультети. Анын миссиясы Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө Кытай таануу, лингвистика жана котормо боюнча эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук берген жана жогорку класстагы профессионалдарды даярдоо. Баса факультетте жайгашкан Конфуций институту билим берүүнүн сапаты, изденүүчүлүгү жана жемиштүү эмгеги үчүн дүйнөдөгү 625 Конфуций институттарынын ичинен 2017 жылы эң мыкты деп табылган. Ачылганга 6 жыл болду. 6 жылдын ичинде биз Кытай таануу жана лингвистика адистигинен 2 жыл бүтүрүүчү болду. 129 студент бүттү. Биринчи бүтүрүүчүлөрдөн 30дан ашуун бүтүрүүчү азыркы убакта Кытай тараптагы
Кытай тараптан магистратурада окуп атат. Бүгүнкү күндө университеттин инфраструктурасын модернизациялоого өзгөчө көңүл бурулууда. Бардык окуу имараттары капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. 10 жатаканасында студенттердин ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Соңку 7 жылда университеттин материалдык техникалык абалы тарыхында болуп көрбөгөндөй жакшырды. Аудиториялар заманбап интерактивдик доскалар, проекторлор менен жабдылып, жалпысынан 5000 компьютер менен жабдылган. Ал эми университеттин илимий китепканасында ушул тапта 1 миллион 200 миңден ашуун китеп бар. Ар түрдүү тилде окушат. Ушул ар бир адистиктин өзүнө тиешелүү, өзүнүн нукура биз келечекте ийгиликтүү адистерди жаратыш үчүн ар бир факультеттердин өзүндө жайгашып турат. Ал эми жетишсиз илимий китептердин ордун электрондук китептер толуктайт. Бүгүнкү күндө бир эле iBooks сайтына окуу жай 10 000 китептин электрондук вариантын жайгаштырган. Күн сайын толукталып турат алчы. Бир күндө мисалы 1 саатка да 2-3 китеп өткөргө болот. Бул китептин көлөмүнө байланыштуу, чоң кичинесине. Материалдык техникалык базасы чыңдалган окуу жай бүгүнкү күндө сапатка карай багыт алган. 100 аудиторияга видео байкоо орнотулуп, бул бир күндө жок эле дегенде 300 окутуучунун сабагына баа берүүгө жана алардын окутуучулук ишмердүүлүгүн анализдеп жөнгө салууда. Биз окутуучунун сабагы өтүү методикасын, ошо лекцияда, практикалык сабакта эмнени өтүп атат, технологиялар кандай, жаңы методикаларды колдонуп атабы, студенттер менен болгон кайтарым байланыш кандай болуп атат. Биз ошону көрүш үчүн, ошого анализ берип, окутуучуларга жардам бериш үчүн биз мына 100 камераны орноттук. Өткөн жылдан тартып окутуунун сапатын аныктоо жана студенттердин мугалимдер жөнүндөгү ой пикирин билүү үчүн университетте атайын окутуучу студенттин көзү менен деген сурамжылоо жүргүзүлүп келет. Аны жаштар комитети жана студенттердин акыйкатчысы ар бир семестрде жана жыйынтыктоочу сессия бүткөндөн кийин өткөрөт. Изилдөө АВН башкаруу маалымат системасы менен ишке ашып, жыйынтыктары дароо эсептелет. Мындай анкетирлөө студентке окутуучуну тандоо укугун берүүдө. Мугалим эгер ошол туура эмес иш аракеттерге бара турган болсо, ал мугалимне кийинки курстун студенттерине сунуштабай коюшу мүмкүн студенттер. Эгер ал кайсы бир мугалимге кийинки курстун студенттерине сунуштайсызбы деген ошол пункт аябай көп начар болгон болсо, анда кийинки курстун студенттери ошол боюнча маалымат алып аткан учурда аны тандабай коюшу мүмкүн. Демек ал мугалим менен ошмуда келишим түзүлбөй калат. Университет кыска аралыкта облиги менен ички мазмунун өзгөрттү. 3 баскычтуу бакалавриат, магистратура, PhD докторантура боюнча билим берүүгө жетишти. Илимий педагогикалык кадрларды даярдоонун үстүндө жүрүп жаткан иш алкоого арзыйт. Илимдин приоритеттүү 98 багыты боюнча 400дөн ашуун докторант, аспиранттары илимий изилдөөлөрдү алып барышууда. Ушу тапта окутуучулук профессордук курамдын 1750 мүчөсүнүн ичинен 70 илимдин доктору, профессорлор, 405 илимдин кандидаты, доценттер болуп саналат. Жаратман изденүүчүлүктүн жолундагы окутуучуларды университет колдоого алган. Орто эсеп менен алганда Ош мамлекеттик университетинде бир жылда 20-22 илимдин кандидаты жактайт. Ошмунун кызматкерлеринен 20-22 адам илимдин кандидаттыгын жактайт, 4-5 адам илимдин докторлугун жактайт. Илимдин кандидаттык даражасын жактаган агайларыбызга биз 50 000 сомдон акча беребиз, одноразовый акча. Илимдин докторлугун даражасын жактаган агайчыларга биз 100 000 сомдон одноразовый сыйлык беребиз. Мындай сыйлык илим менен болгон иштегендерге чоң мотивация берсе керек деп ойлойм. Соңку 7 жыл аралыгында эмгек акы 9 жолу жогорулатылган. Окутуучулардын маяналарына кошулган стимулдардан сырткары негизги кызматтык акылаттарына 30-40% чейин кошулду. Мисалы 2011 жылы илимдин докторларынын айлыгы 11 000 сом болсо, бүгүн 45 000 сом. Илимдин кандидаттары 7 000 сомдун тегерегинде алса, азыр 35 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Улук окутуучулар менен окутуучулардын эмгек акысы 20 000 сомдон 25 000 сомго чейин жетти. Жаратмандыкты жактаган окуу жай.
Университеттин алдында ректордун демилгеси менен IT академиясы негизделген. Бул жерде 1 жылдык мөөнөттө мезгил талабына шайкеш IT адистери даярдалат. Окуп жаткандар арасында мектеп окуучусунан тарта улуу муундагылар бар. Албетте, жыйынтык көп күттүргөн жок. Буга чейин сөз кылган Келбил мобилдик тиркемеси Антиплагиат Pro программасы дал ушул академиянын адистери менен студенттерине таандык. Ошмуда студенттер өз мүмкүнчүлүктөрүн сынап көрүү үчүн кеңири шарттар түзүлгөн. Ал үчүн интеллектуалдык борборлор, дискуссиялык жана дебат клубтары, студенттердин Нур коомдук маданий гезити жана 20 жылдык тарыхы бар Үмүт телестудиясы иштейт. Мында Жанар Акаев, Лунара Мамытова, Космосбек Чыдынов жана бир катар телеканалдардын жетекчилери тарбияланган. Ош мамлекеттик университетиндеги олуттуу жана маанилүү жаңылыктарды тааныштырып, Үмүт телестудиясы өз ишин баштайт. Эфирде Дурусбек Атылбек уулу, саламатсыздарбы? Азыр окуу жайда бир топ эл аралык интеллектуалдык жана спорттук мелдештердин чемпиондору, лауреаттары билим алат. Алардын айрымдарын университет келишимдик акыдан бошотсо, кээ бирине жеңилдиктерди ыйгарат. Ошондой эле социалдык жардамга муктаж студенттерге колдоо көрсөтөт. Айрым категориялар студенттерге биз жардам беребиз. Алар атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен бүгүнкү күндө ата энеси жок студенттер, ата энесинин бирөөсү жок студенттер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу, экинчи топтогуларга бир үй бүлөдөн 3 тууган, 3 тең күндүзгү бөлүмдө келишимдик акыда окуса, көп үй бүлөнүн балдары болсо, жана башка бир топ категориялар бар. Ошолордун негизинде ошол студенттерге жардамдар берилет. Куттуу окуу жай ушу тапта 33 мамлекеттин эң алдыңкы 200дөн ашуун университеттери менен тыгыз алакада. Айрыкча Испания, Германия, Чехия, Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Түркия, Кытай, Жапония, Түштүк Корея, Орусия, Өзбекстан, Казакстандын жогорку окуу жайлары менен академиялык мобилдүүлүк жолго салынган. Жыл сайын 300дөй окутуучу жана 1500 студент 6 айлык жана 1 жылдык мөөнөткө сыртка чыгып, билимдерин өркүндөтүп келишет. Мындай байланыштар Ош муну дүйнөлүк билим берүү интеграциясына аралашууга аргасыз кылды. Жаңы моделдеги эл аралык факультеттерде 2+2 программасы менен кош дипломдуулукка кадам ташталды. Академиялык мобилдүүлүк ааламга жол ачууда. Чехия мамлекетинин Плзен шаарындагы Батыс Чех университетине барып билим алып келдим. Эң биринчиден бул биринчи мен мамлекетим болду. Чыгып барып, аларды кандай жашат, кандай ойлойт, кандай алардын мүнөзүн билип келдим. Европа өлкөлөрү адамдардын анан тилге болгон кызыгуум өтө ачты. Көптөгөн өзгөрүүлөрдү мотивация алып келдим десем жаңылышпайм. Башка вуздарга колдон келишинче катышуу жетишүүсү мыкты, коомдук иштерге активдүү катышкан, мындай жандуу студенттерибизди жибергенге аракет кылабыз. Ал жака барганда дагы биздин университет уят кылбагандай болуп, ал жактан бир нерсени үйрөнүп, кайра бизге алып келип жайылтканга кудурети жете турган бир жигердүү балдарыбызды биз мобилдүүлүккө катыштырганга аракет жасайбыз. Ошму ички мобилдүүлүктүн инициатору. Облустардагы 7 жогорку окуу жайлардын башын бириктирген Ош декларациясы активдүү уланууда. Анын негизги максаты республиканын жогорку окуу жайларынын ички өнөктөштүк байланыштарын бекемдеп, алардын достук көпүрөсү болуу менен билимдүү жана ынтымактуу жаштарды тарбиялоо. Мындан тышкары, Фергана өрөөнүндөгү 30 университеттин башын бириктирген ассоциация түзүүгө да жетишти. Мына Фергана өрөөнүндө 3 мамлекет чегарлаш жашайт. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан. Ушул жердеги жаштардын бири-бирине болгон байланышын түзөлүп, биринчи, экинчи биргелешкен конференцияларды өткөрөлү. Бири-бирибизге кадимки азыр мына бүгүн күн сайын бизге Өзбекстандан эч болбоду дегенде 10-15 мугалим, 20-30 студент келип кетип турат. И бизден дагы ошондой. Себеби бири-бирибизди көрүп, алардын жакшы жагын биз алып атабыз, алар биздин жакшы жакты алып атат дегендей, мындайча айтканда баягы байланыштан жамандыкты издөөгө болбойт да. Дайыма жакшылык, позитив издөөгө болот. Буга да биз демилгечи болдук. Себеби Фергана өрөөнү дүйнөдөгү эң чоң калк жыш жайгашкан. Проблемалардын, түрдүү конфликттердин борбору экендиги баарыбызга белгилүү да, туурабы? Себеби калк жыш жайгашса, жер аз болсо ал жерде сөзсүз конфликт. Ошон үчүн биз азыр бул жердеги туруктуу өнүгүүгө,
ушул жерде тынчтык жашоосун мындан ары өркүндөтүүгө салым кошолу деген ойлор менен жашап атабыз да. Ал эми аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында университет жер-жерлердеги тереңдетип билим берүүнүн сапатын көтөрүү жана абитуриенттердин контингентин өстүрүү үчүн Кара Суу, Кара Кулжа, Ноокат райондорунда Ош Мунун заманбап мектеп-гимназияларын ачты. Бул жерде 50-дөн 100ге чейинки балдар окуп атат. Максатыбыз биринчиден сапаттуу билим берүү, көп тилдүүлүктү көбөйтүү жана так илимдер жана фундаменталдык жана табигый илимдерди тереңдетип окутуу. Анан эң башкысында өзөгүндө улуттук тарбия жатат да. Себеби ошону бүткөн балдар эртең кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кызмат кыла турган, айылда карапайым бирок билимге ынтызар балдарга биз жол ачтык да. Ошол аркылуу жумуш менен камсыз болуу болду аймактарды. Андан тышкары биз дайыма мына жергиликтүү бийликтеги айыл өкмөттөр, Ош Жалал Баткен чөлкөмүндө канча айыл өкмөт болсо, ошолордогу баардык кызматкерлерди биз санариптик технология боюнча окутуп атабыз. Мындан тышкары дагы мектеп мугалимдеринин тынымсыз билимин өркүндөтүү боюнча биз акысыз курстарды, тилдерди окутуу боюнча, усулдук жактан, интерактивдүү методдорду окутуу жагынан, мындайча айтканда жарыгыбыз кичине элге тийсин деген аракет болуп атат да. Өз окуу жайларда нормалдуу окуу жайларда окуу жайлардын 30% ишмердүүлүгү бул коомду гумандаштырууга жана коомду жардам берүү үчүн болуш керек да. Бүгүнкү күндө окуу жайдагы билим берүүнүн деңгээли дүйнөлүк стандартка жакындап барат. Анткени адистиктердин 80% эл аралык аккредитациядан өттү. 2018-жылы Казакстандык эл аралык НААР агенттиги Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын рейтингин чыгарып, Ошму генералдык рейтингде 1-орунду ээледи. Ректор Каныбек Исаковго Кытай өкмөтү эң мыкты ректор деген эл аралык сыйлык ыйгарган. Билим берүүнүн заманбап кластерин ишке ашырып жаткан окуу жай мамлекеттин да көз жаздымында калган жок. Өлкө президенти Кыргызстандын социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы үчүн Ош мамлекеттик университетин даңк ордени менен сыйлаган. Бул окуу жайдын жалпы жамаатынын акыркы жылдардагы жаратмандык эмгегине, жаңы технологияларды жана инфраструктураны өркүндөтүүгө, билимдин сапатын көтөрүп, мыкты адистерди даярдоого кошкон салымы үчүн берилген татыктуу баа. Ийгилик жолунда бара жаткан Ошму учурда дүйнөлүк билим мейкиндигине тең келүү үчүн чечкиндүү киришип изденүүнүн үстүндө. Быйыл 5 жылдык өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Анын негизги стратегиялык максаты окуу жайды дүйнөнүн алдыңкы топ 700 изилдөөчү университеттеринин катарына кошуу жана Борбор Азиядагы эң алдыңкы 3 окуу жайдын бирине айлануу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000-дин ичинде университет жок. Ушунун ичине кирели деген бир максат коюп, шымаланып, билектүрүнүп, ошого эрки жетип, коркпой аракет кылган университеттерди мен көрбөй турам да. Бирок биз буга кирдик. Себеби көз коркок кол батыр деген биринчи. Экинчи, буга чейинки жасаган иштерибиз деле баягы жомоктогудай бир топ иштер жасадык. Мындай алсыздардын арасында эң күчтүү болгондон көрө, күчтүүлөрдүн арасында эң артында турсак дагы ошол сапта бололу деген аракет болду да. Бул салыштырмалуу образдуу айтылган нерсе, бирок биз деле өзүбүздү күчтүү деп эсептеген университеттердин бирибиз. Азыр өзүбүздүн ишеним мына биринчи биз автоматташтырууну баштаганда жамааттын көпчүлүгү 95% каршы болгон. Эмне кереги бар эле деп. Бирок мезгили менен аныктады. Мезгил 2-3 жылдан кийин биздин кылган ишибиздин туура экендигин көрсөттү да. Ошон үчүн азыр биз 700ге кадам таштап, мына Кыргызстандагы университеттердин аброюн көтөрбөсөк, анан алдыга умтулуп жашабасак, жана биздин балдарыбыз бир дагы дүйнөнүн кайсы точкасына барса дагы өзүнүн интеллектуалдык жагынан, профессионалдык жагынан деңгээли төмөн эмес экендигин сезип атат да бүгүнчү. Демек биз буга реалдуу кадам ташташыбыз керек. Азыр эң башкысы жамаатка мотив берип, жамааттагы окутуучуларыбызды, профессорлорду ишендирип, анан эң башкысы буга студенттерибиз ишенип атат. Дайыма менде баягы чыгармачылардан билимпоз болгондуктан көбүнчө мындай кыялдар менен, романтика менен жашайбыз. Бирок бүгүн романтика реалдуулукка айланып аткан мезгилде иштеп атабыз да. Алдыдагы 5 жылда Ошму толугу менен санариптик технологиялардын университетине айланат. Бул убакыт ичинде коопсуз жана экологиялык макамга ээ болот. Билимдин сапаты эл аралык стандартка дал келет жана аны баалоочу дүйнөлүк рейтингтерде катышып, өз позициясын жогорулатат. Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү концепциясынын 17 милдетин турмушка ашыруучу глобалдык хабка кирет. Ошондой эле эл аралык билим берүүнүн жана илимдин ордосуна айланат. Эл аралык билим берүүнүн жана илимдин борборуна айлансын деген. Ушул жерге баары тартылып турсун деген. Себеби бизде мындай бир концепция
элде бир стандарттар жашап калганда борбордо гана өнүгүү болот дегенчи. Жок. Бүгүн жаңы технологиялардын маалымат кылымынын мезгилинде ким ошол маалыматты биринчи ээ болуп жанагы турмушка чыкса ал жерде өнүгүү болот. Ошол эле Кембридж, ошол эле Оксфорддор мамлекеттин борборунда жайгашкан жок. Биз ушул стандартты жокко чыгаралы деп жүрөбүз да. Эң башкысы бүгүн университеттин ишмердүүлүгүн биз көбүнчө илим изилдөө багытына жумшаш керек. Биздин окутуучуларыбыздын, профессорлор, доценттер иштеп атат. Ошолордун илим изилдөөсү бүгүн биздин окуу процессине кириш керек. Ал ажырап калганда илим менен окуу процесси ажырап калгандай сезилет магачы. Биринчи, экинчи, университет өзүнүн жаңы тапкан, ойлоп тапкан инновациялык предметтерин, табылгаларын жараткан бир нерсесин коомдун пайдасына бериш керек. Прикладдык макта, колдонмо максатта илимди өнүктүрүшүбүз керек деп айтар элем да. Андан кийин мына жаңы багыттагы биз адистерди ачууну алдыга коюп атабыз. Жаңы технопарктарды мына биз жакында мына түштүк чыгыш шартасында биздин жаңы кампусубузда биз мына узундугу 1 километрге жакын келген бир жаңы паркты, академиялык парк деп атабыз. Жаштардын академиялык паркы. Ошол жерде технопарктар болот. Университеттин өзүнүн илимий жетишкендиктери, лабораториялар турган, студенттер ошол жерге барып билим алган бир ушунчалык сонун бир академиялык жаштар паркын куралы деген оюбуз бар. Өнүктүрүү планында окутуучулардын орточо маяна акысын азыркыдан 2,5 эсеге көтөрүү, коррупцияны түп тамырынан бери демонтаждоо планы да бар. Классикалык университеттен дүйнөлүк деңгээлдеги инновациялык изилдөөчү университетке айланууга багыт алган окуу жай үчүн үстүбүздөгү жылдын мааниси зор. Себеби өлкөнүн сыймыгы аталган окуу жайдын билим берүү сапарына аттанганына 80 жыл толду. Ишеним, изденүү, инновация, тажрыйба менен ийгиликке жетип, сапаттуу билим берүүнүн авангардына айланган Жаратман университеттин дагы да багындыра турган бийиктиктери алдыда экендигине ишеним зор.